Азыр мыйзам иштеп атат. Тилге каршы өкмөт ошол мыйзам негизинде жобону кабыл алды. Азыр ошол жобосуну негизи конституциялык сотко бериш керекпиз. Мен 2 жолу аракетти кылдым, мыйзамды жокко чыгаруу боюнча конституциялык сотко бердим. Тилге каршы конституциялык сот ар кандай шылтоосу менен арызды албай жатат. Биринчиден айтты, тагыраак норманы көрсөтпөк бизге, толук мыйзамды биз жокко чыгара албайбыз. Мейли деди. Ондоп экинчи жолу берсем, толук аргументтер жок, дагы аргументтерди белгиледик. Кача чындыгында андай мыйзамда жазылган эмес, андай шылтоо болбош керек. Аргумент толукпу же толук эмеспи, буну мен арызчы катары мен ошону чечем да. Алар дагы кабыл алган жок. Азыр көрөбүз го, азыр анда жобону анда жокко чыгаруу боюнча биз арызды жазабыз. Эми бул мыйзам жакшы иштебейт. Мына биз көрүп атабыз го, эки массалык маалымат каражаттарга аз эле калды да, бирок иштеген жок ошол кезде. Бул мындай кат негизинде эки киши кайрылган. Чындыгында бул жерде жалган маалымат эмес, мындай коммерциялык разборкалар болуп, ошон үчүн ушуна арыздарды жазышкан да. Биз ошого алып барбаш керекпиз. Себеби мына ушул мыйзамды сунуштаган депутаттар айтышкан эле. Биз тролль, фейк аккаунттар менен күрөшөбүз. Бирок чындыгында фейк, тролль иштеп атпайбы дагы. Аларга бул мыйзам иштебей жатат.